Шайлоочулар тизмесинен өзүн төмөнкүдөй тактоого болот. Тизме чекит gov.chekit.kg сайтынан карап, өзүңөрдүн шайлоо участкага жекече барып, 1255 жана 119 кыска номерларына чалып, же 119 кыска номеруна 14 орунду жеке идентификациялык номериңизди, пин-кодду жазып, СМС билдирүү жөнөтүп тактоого болот. Сиз жооп катары өзүңүздүн шайлоо участкаңыздын дарегин жана номерун аласыз. СМС билдирүү жана чалуу акысыз. Эгерде сиз жеке маалыматыңызда ката же туура эмес маалымат болсо, же шайлоочулардын тизмесинен жок болуп чыксаңыз, анда сиз шайлоо участкасына өзүңүз келип, биометрикалык идентификациядан өтүп, же тизме порталынын шайлоочунун кабинети сервисиндеги шайлоочулар тизмесинен маалыматтарды тактоо үчүн арыз бере аласыз. Эгерде сиз биометрикалык каттоодон өтө элек болсоңуз, анда сизге мамлекеттик каттоо кызматынын органдары калкты тейлөө борборлорунан ушул каттоодон өтүү зарыл. Учурда Кыргыз Республикасынын каттоо органынын маалыматы боюнча, даректер жана маалымат бюросунда көрсөтүлгөн добуш берүү күнүнө чейин 90 күндөн эрте катталган дареги менен паспорттагы каттоо дареги дал келишпеген жарандар бар. Аталган жарандар шайлоочулардын тизмесине, паспортто көрсөтүлгөн дарегине ылайык шайлоо участкаларынын тизмесине бөлүштүрүлгөн жана киргизилген. Мурда чет өлкөлөрдө жүргөн, бирок азыркы учурда Кыргыз Республикасынын аймагында жашап жаткан жарандар өздөрүн консулдук каттоодон чыгарып салуу жана паспорттагы маалыматтарын актуалдаштыруу үчүн каттоо органдарына кайрылууга тийиш. Өзүңдү шайлоочулар тизмесинен 1255 119 кызуу байланыш линиясынан же тизме чекит gov.chekit.kg сайтынан тактоого болот. Ар бир добуш маанилүү, ар бир добуш саналат.